Мне хотелось создать бренд. Мага Казакстандын жарандары сыймыктанган брендти түзүү маанилүү болчу. Өлкөбүздүн бай маданиятын, каада салтын жана мурасын дүйнөгө таныткан брендти жаратууну кааладым. Дүйнө ушул бренд аркылуу Казакстанды сүйүп калса дедим. Я маркетолог по образованию. Вот MBA у меня в КИМЭПе как раз в области маркетинга. И когда мы развивали... Мен билимим боюнча маркетологмун. КИМЭП университетинде маркетинг боюнча MBA даражасын алгам. Брендти өнүктүрүп жатканда маркетолог катары алардын өсүү мүмкүнчүлүктөрүн дайыма талдап келдим. Ошондой эмнени байкадым. Дүйнөгө таанылган күчтүү брендтер кандайдыр бир деңгээлде өз өлкөсүнүн баалуулуктарын, идеяларын жана маданий кодун өзүнүн ДНКсына камтыйт экен. Биз дагы дал ушул ойго таянып, өз өлкөбүздүн маданий жана руханий кодун негиз кылып брендтерибизди өнүктүрө баштадык. Культурный код, на ценностный код своей страны строим свои бренды, мы и развивались. Бул жерге ачык сары түс ылайыктуу болмок. Учурда биз күзгү спорттук кийимдердин жаңы коллекциясын даярдап жатабыз. Биз үчүн жаңы продукцияны жаратуу өтө маанилүү процесс. Ошондуктан ар бир жаңы үлгүнү иштеп чыгууга өзгөчө кылдаттык жана чоң жоопкерчилик менен мамиле кылабыз. Я алматинка, родилась в Алмате. Это мой любимый город. Мен Алматы шаарында төрөлүп өскөм. Бул менин эң сүйүктүү шаарым. Күч-кубат берген жерим. 12 жашка чейин чоң атам, чоң энемдин колунда чоңойдум. Дал ошолор биздин үй бүлөнүн жеңил өнөр жайындагы кийим өндүрүшүндөгү тарыхына негиз салышкан. Мен бала чагымдан эле тигүү фабрикасынын ичинде чоңойдум. Чоң атам, чоң энем мени ал жака алып барышчу. Бала бакчадагы фабриканын жанында эле. Алар мени бакчадан алып кетип, кайра фабрикага алып келишчү. Ал жерде кездемелердин калдыктарынан курчактарга көйнөк тигип, бир нерселерди жасап ойночумун. Башкача айтканда, мен бала кезимден эле тигүү өндүрүшүнүн ичинде чоңойдум. Я росла внутри швейного производства. Мектепте окуп жүргөндө эле өзүмдү сөзсүз жарнама дизайнери болом деп элестетчүмүн. Менин келечектеги кесибим чыгармачылык менен байланыштуу болоруна дайыма ишенчүмүн. Ошол учурда 16 жашымда окуум менен катар атама жардам бере баштадым. Атам укмуш дем берчү, мыкты ишкер адам. Ал фабриканы чоң эмгек менен түптөгөн. Бул 2 футболканы да өткөрдүк. Кампада 2 футболка калды. Эми ушул футболкалар боюнча кайсы мөөнөттө даяр болоорун тактап алалы. Вот эти 2 футболки тоже сдали. А давайте вот по этим футболкам поймем, когда у нас что выйдет. Я на самом деле росла вот с позиции, ну, буквально продавца на выездной. Мен чынында эң төмөнкү баскычтан баштадым. Алгач көчмө соодада кадимки сатуучу болуп иштеп, ар кандай иш-чараларды текченин артында өзүм футболка сатчумун. Андан кийин сатуу бөлүмүнө менеджер, сатуу бөлүмүнүн жетекчиси, коммерциялык директор болуп эмгектендим. Мен 23 жашка чыкканда атам бизге, эгер силердин араңардан кимдир бирөө бул жоопкерчиликти мойнуна алып, ишти улантууга даяр болсо, анда билип койгула. Бул оңой эмес. Бул чоң жоопкерчилик. Көп адамдардын тагдыры силерге байланыштуу болот. Ошондуктан күчүңөрдү да, ниетиңерди да жакшылап таразалап көргүлө. Эгер даяр болсоңор, уланткыла. Болбосо биз ишти токтотобуз деген. Ошол учурда мен 23 жашта элем. В нашей стране производство, развитие швейного предприятия через призму 30-летнего
отрезка Биздин времени. өлкөдө тигүү өндүрүшүн түзүү же тигүү тармагын акыркы 30 жылдык мезгилдин көз карашы менен карасак, бул чынында эле өтө оор эмгек деп айта алам. Бул абдан оор жүк, анткени чийки зат рыногу жоголуп кеткен жана ушул жылдар аралыгында кайра калыбына келген жок. Башкача айтканда, эгер сен кийим чыгаргың келсе, анда биринчи кезекте чийки зат рыногун өздөштүрүүгө даяр болушуң керек. Тигүүчү кесиби анча популярдуу эмес болгондуктан биз Казакстандын бардык аймактарынан тигүүчүлөрдү чогултуп, бул тармакка тиешелүү инвестицияларды жумшадык. Шарттуу айтканда, мен чоң кишимен, уулум бар, экөөбүз тең эркекпиз, бирок мен жакын досторумду урматтап, кыймылсыз мүлктү башкаруу тармагында иштөөгө өттүм. Натыйжада тигүү ишканасында Инна жалгыз калды. Должен был как-то развивать компетенцию с точки зрения управления недвижимости. И по сути возле швейного предприятия осталась одна Инна. И я говорю: пап, я не знаю, как я с этим справлюсь. Мен атама: ата, мунун баарын кантип алып кетеримди билбейм, дедим. Ошол учурда бизде болжол менен 180 кызматкер бар эле. Бул сага сенин ишиңе ишенген адамдар. Алардын артында үй бүлөсү, балдары турат. Анткени кызматкерлердин 90% аялдар. Анан жок дегенде аракет кылып көрөйүн дедим. Но вот тогда, когда наступил этап более глубокого вовлечения Инны в этот проект, Инна бул долбоорго терең аралаша баштаганда, анын алгачкы башкаруучулук чечимдеринин бири экспорттук долбоорду убакыттуулуу токтотуу болду. Чынын айтсам, бул мага оор тийди. Бирок адилеттик үчүн айта кетиш керек. Бул кызымдын жөн гана популисттик чечими эмес эле. Ал анын ордуна Мемори кечекене соода брендин түзүүнү тандады. Дал Иннанын аракети жана кесипкөйлүүлүгүнүн аркасында биз бул брендтин франшизаларын сата алдык. Мен сырттан карап турдум. Ошол учурда кызым менен чындап сыймыктандым. бренд, и я наблюдал со стороны, это был тот этап, когда я откровенно ей гордился. Все как мы любим. Баары өзүбүз жактыргандай болду. Манекенге кийгиздик, абдан кооз көрүнөт. Ооба, жакшы. И он мне всегда, какие-то мудрые слова говорит, там: дочь, вот открыть 11-й магазин. Атам мага дайыма акыл насаатын айтып турат. Мисалы, кызым, 11-чи дүкөндү ачуу эми жетишкендик эмес. Быйыл чындап баалуу бир иш жасашыңды каалайм деп күлүп айтат. Ошондо кызык экен деп ойлойсуң. Бул манипуляция эмес, көбүрөөк мотивация. Бирок ошол эле учурда буга чейин жасаган ишиңди бир аз барксыз кылып койгондой сезилет. Ошондо өзүңө чындап баалуу иш деген эмне деген суроо бересиң. Ал сени ушул тууралуу ойлонууга, кеңири масштабда ой жүгүртүүгө түртөт. Же болбосо дайыма эң мыктылардын арасындагы эң мыкты бол. Эл аралык тажрыйбага таян. Дүйнөгө балдар кийиминин эң мыкты 10 брендинин катарына кире турган бренд түзүп көр деп айтчу. Среди лучших. И ты ориентируйся на международный опыт. А вот попробуй построить бренд детской одежды, который бы был там топ-10 брендов детской одежды в мире. Ну, мотивация, то есть она такая, знаете, планка, которая, может быть, искоренить. Бул өтө бийик максат. Балким мен ага эч качан жетишпей мүмкүн. Бирок атам дайыма биздин мүмкүнчүлүктүн чегин кеңейтип турат. Көпчүлүк ишкерлер мына эми жетиштим деп ойлонгон учурда ал жок. Чыныгы ийгилик бул жерде эмес, тээ алдыда деп андан да чоң максатты көрсөтчү. Вот сеть, казахстанский бренд, и он тебе говорит: нет, классно не вот здесь, а классно вон там. У нас в семье не принято детей хвалить. Биздин үй бүлөдө балдарды мактоо адат эмес. Кээде өз балдарыбызга караганда менеджерлерибизди көбүрөөк мактайбыз. Балким тарбия жагынан бул туура эмес чыгар. Бирок мени эми бул жагынан өзгөртүү кыйын болсо керек. Воспитательного процесса, вряд ли меня здесь уже переделаешь. Свои слова от папы. Атамдан: кызым, мен сени менен сыймыктанам деген сөздү азырынча уга элекмин. Демек мен муну чыныгы ийгилик деп айтууга боло турган деңгээлге азырынча жете элекмин.
нас же любят обсуждать и говорить, вот уже с позиции сегодняшнего дня, там есть такие люди, которые говорят, ну там понятно, папа. Азыр көптөр сырттан карап туруп, баарын атасы даярдап берген, даяр бизнеске келген деп айтып калышат. Мен аларга бир нерсени далилдөөгө аракет деле кылбайм. Бирок менде мындай салыштыруу бар. Элестетели, атаң сага мурас катары меш калтырды. Бирок сен токойго барып отун жармайынча, керек болсо жолуңдан чыккан аю менен алышмайынча, ошол отунду жарып, от жакмайынча ал меш сени эч качан жылытпайт. Жөн гана мештин өзү эч нерсе бербейт. Өндүрүш бул күн сайын тынымсыз эмгек, эбегейсиз күч аракет, жана эмоционалдык да, физикалык да чоң түйшүк. Ничего. То есть это огромный ежедневный труд, большое количество усилий и эмоциональных, и физических, когда ты занимаешься производством. Она очень хорошо разбирается и в производственной части. Ал өндүрүштү да, маркетингди да, продукт түзүүнү жана дизайнды да мыкты билет. Ага бардык процесстерге өзү катышуу абдан маанилүү. Ар ким эле ал басып өткөн жолдон өтүүгө даяр эмес. Не все люди готовы пройти этот путь, который прошла она. Я считаю, что мы на каком-то этапе слабо работали со своим огромным... Менин оюмча биз бир учурда эбегесиз чоң маданий мурасыбызды жана көчмөн жашоо образы бизге калтырган баалуулуктарды жетиштүү деңгээлде пайдалана алган жокпуз. Ал эми бизнестин, айрыкча креативдүү индустриядагы бизнестин милдети ошол мурас сандыгын ачып, аны өз продукцияң аркылуу заманбап өңүттө көрсөттү. Өз тамырыңа, өз өлкөңдүн маданий кодуна таянуу абдан маанилүү. На тот культурный код, который уже был в стране. Вот и мы начали с командой рассуждать, что такого есть в нас, как в стране, в чем наш код, в чем наша уникальность перед... Ошондо командабыз менен ойлонуп баштадык. Биздин өлкөнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Бизди башкалардан айырмалап турган өз коду эмне? Дүйнөгө эмнени сунуштай алабыз? Албетте жооп казак элинин көчмөн тарыхына барып такалды. Бул биздин уникалдуулугубуз. Эң кызыгы көчмөн жашоо образы бүгүнкү күндө digital nomads деп аталган жашоо форматы менен абдан үндөшөт. Табият менен шайкеш жашоо, аң сезимдүү, керектөө, меймандостук, конокту Кудайдын элчиси катары тосуп алуу сыяктуу баалуулуктар бүгүн да актуалдуу. Мындай баалуулуктар абдан көп. Гостеприимство, мы встречаем гостя как посланника Бога, да, и так далее. То есть столько вещей ценностных. Мы уделяем особое внимание Биз кездеменин сапатына өзгөчө көңүл бурабыз. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Пахтанын сапаты 3 деңгээлге бөлүнөт: open end, ring жана penny. Биз эң жогорку сапаттагы penny пахтасы менен иштейбиз. Бул узун булалуу пахта. Балдар кийими үчүн дал ушул материал жибектей жумшак бетти камсыздап, баланын назик терисине зыян келтирбейт. Мы стали участниками программы World Bank тогда, международная программа по развитию экспорта развивающихся стран. Бир кезде биз World Bank программасынын катышуучусу болдук. Бул өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экспортун өнүктүрүүгө багытталган эл аралык программа болчу. Казакстандан жана башка мамлекеттерден, анын ичинде Борбор Азиядан катышкан көптөгөн компаниялардын арасынан биз жаңылбасам алдыңкы ондукка киргенбиз. Программа 3 жылга созулду жана абдан натыйжалуу болду. Менимче мындай программаны үлгү катары колдонуу керек. Анткени Казакстандан чийки затты эмес, кайра иштетүү өнөр жайынын даяр продукцияларын экспорттоону дагы да күчөтүшүбүз зарыл. Дал ушул программанын алкагында биздин Казакстандан Европага, тактап айтканда Швейцарияга алгачкы экспортубуз ишке ашты. Ал бренд дүйнөнүн 140 өлкөсүндө чекене соода тармагына ээ болчу. Ошентип Казакстанда өндүрүлгөн продукция дүйнөнүн 140 өлкөсүндө сатыла баштады. Элестетип көрүңүз. В 140 странах мира. Представляете?
Вообще, когда мы создавали только бренд, Негизи брендти жаңы түттөп жатканда этнографтар, тарыхчылар менен көп кеңешкенбиз. Анткени оймо чийимлер жоң гана жасалга эмес, алар символдар. Бул ата бабаларыбыз биз менен сүйлөшкөн тил. Ар бир оймонун өзүнүн мааниси, өзүнүн тарыхы бар. Ар бир ийри сызык ата бабаларыбыз менен байланыштырган өзүнчө бир тил. язык, через который мы говорим с нашими предками. Здесь, когда мы говорим про использование шашбау, то Бул жерде чачбоо колдонулганда ал дагы аялдардын жасалгасы катары мааниге ээ. Бир жагынан ал тумар катары кызмат кылса, экинчи жагынан ар бир белгинин өз мааниси бар. Маселен, ромб төрт тарабы тең болгон дүйнөнү, туруктуулукту жана бекемдикти билдирет. Ар бир оймо өзүнүн баянын айтып турат. Биз аны албетте заманбапташтырабыз. Оймону өзгөртүүсүз колдонбойбуз, анткени азыркы заманга ылайык кийиле турган кийимдерди жаратабыз. Ошондуктан бул стилдештирилген заманбап силуэттерге жарашыктуу айкалышкан кооз жасалга. Биз оймо чийлерди дайыма өтө назик, жарашыктуу колдонобуз. Эч качан ашкере же көзгө урунаарылык кылып бербейбиз. Ошондуктан алар заманбап аялдын гардеробуна табигый түрдө шайкеш келет. то, что может абсолютно легко ложиться в гардероб современной женщины. Вы знаете, я всегда... Билесизби, мен дайыма аялга эң биринчи аялдын колдоосу керек деп ишенчүмүн. Я на каком-то этапе, Бир убакта бизнесте эркектердин жолу менен иштеп жүрүп, баламдан айрылып калдым. работая в мужском сценарии в бизнесе, у женщины в бизнесе есть какой-то свой путь. Менимче бизнестеги аялдын өз жолу бар жана ал эркектин жолунан айырмаланат. Бирок бизнес тууралуу жазылган китептердин көбүнүн авторлору да эл аралык деңгээлде билим берген спикерлердин көбү да эркектер. Алар аялдарды өздөрүнүн эркектик модели менен окутушат. Своим мужским сценарием. Это не выживательная для нас история. Мы как бы там выгораем, теряем здоровье, потому что это не наш сценарий. Женский сценарий... Бул аял үчүн ылайыктуу эмес. Натыйжада биз чарчап чалыгабыз, ден соолугубуздан ажырайбыз. Анткени бул биздин жол эмес. Аялдын жолу жеңишке жетүү же кандайдыр бир эрдик көрсөтүү менен гана өлчөнбөйт. Ал таптакыр башка. Ошол ички оор мезгилде мен аялдын жолу кандай болушу керек, аны башкача басып өтүүгө болобу деген суроого жооп издедим. Көп издендим. Акыры аялдын табиятына жакыныраак, өзүнө ылайык жолду таптым. Ошондон кийин баары башкача жүрө баштады. Органично и аутентично для женщины. И начало получаться по-другому. Но смотрите, я считаю, Азырынча биз муну пилоттук долбоор деп эсептейбиз. Бул иш калыптангандан кийинки программа үчүн жалпы чоң жумушчу дептерибиз даяр болот. большая рабочая тетрадь Западного Казахстана, что они, конечно, до знаний более голодные. То есть мы такие уже все... Мы решились на создание женского сообщества She Community. И, конечно, это прежде всего... Биз аялдардын She Community коомчулугун түзүүнү чечтик. Бул эң оболу аялдар бири-бирин бизнес жолунда колдогон экосистема. Биз өзүбүз жакшы билген тажрыйбабыз жеткен багыттар боюнча колдоо көрсөтөбүз. Ар кандай аялдар коомчулугу бар. Айрымдары жалгыз бой энелерди колдойт. Башкалары үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга жардам берет. Биздин коомчулук болсо ишкер аялдар үчүн түзүлгөн. Анткени бул өзүбүз жакшы түшүнгөн жана реалдуу жардам бере алган чөйрө. Мындан тышкары бул өсүүгө мүмкүнчүлүк берген экосистема. Бул жерде билим аласың, тажрыйба топтойсуң, өзүңө болгон ишенимди бекемдейсиң, таяныч табасың. Ошондон кийин бизнесиңде кийинки кадамды ишенимдүү жасай аласың. Простраиваешься, наполняешься, получаешь знания, получаешь это ощущение опоры, и ты делаешь следующий какой-то шажочек в своем бизнесе. Инна была тем человеком, которая идейным вдохновителем нашего сообщества. Она предложила, сказала. Инна биздин коомчулуктун негизги дем берүүчүсү болду. Ал келгиле бизнес менен алектенген аялдар үчүн пайдалуу коомчулук түзөлү деп сунуштаган. Ошондо мен анын кайраттуулугуна таң калгам. Мындай чоң жоопкерчиликти өз мойнуна алууга күчтүү кайдан алат деп ойлончумун. Анткени бул чоң убакытты, күчтүү энергияны талап кылат. Өзүңдү гана эмес, бүтүндөй коомчулукту өнүктүрүүгө эмгек жумшайсың. Айрыкча оор учурларда анын ички
ишке күчүнө суктанам. Бизнесте айрыкча азыр дээрлик жыл сайын жаңы кризистерге туш болуп жатабыз. Өлкөдө болобу же дүйнөдө болобу өзгөрүүлөр тынымсыз болуп турат. Ина бул кыйынчылыктардын баарын өзү кайраттуулук менен жеңип эле тим болбостон бизге да күч-кубат берип келет. Дал ушул сапаты аны өзгөчө адам кылат. Сложности, но и нас этим заряжает именно то, что отличает нашу подругу. В современном ритме Азыр жашоо ыргагында ар бир аял өзүнө күч-кубат, дем берген сүйүктүү иши болушу керек. Мен үчүн бул бий. Бала кезимде мектепте окуп жүргөндө бий менен машыккам. Азыр да бул өнөрдү таштаган жокмун. у меня есть мечта, пока я не знаю, случится она. Менин бир кыялым бар. Анын ишке ашаарын азырынча билбейм. Бирок бизнес менен алектенген аялдар үчүн китеп жазгым келет. Ал менин жеке тажрыйбам гана эмес. Жок дегенде 50-ге жакын ишкер аялдын изилдөөсүнө негизделсе дейм. Бул жөн гана бир адамдын окуясы эмес. Белгилүү бир мыйзам ченемдүүлүктү көрсөткөн эмгек болушун каалайм. Ошондо ал ушул жолго жаңыдан түшүп жаткан аялдар үчүн пайдалуу колдонмо болмок. У каждой женщины Ар бир аялдын өзүнүн миссиясы бар. Менин миссиям жаратуу. Казакстанда жаралган брендтерди түзөө, жаңы жумуш орундарын түзөө, элибиздин маданияты сиңген сулуулукту жаратуу. Мен бул жолдун башталышы гана экенине ишенем. Эң жакшысы али алдыда.